أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, нәпсти дайыма тарбиялап туруш керек. Нәпсти алымдар бул эшек сыяктуу деп айтканда, эгерде эшекти баягы жөн эле эшектин үстүнө отуруп алып айдай берсең, ал каалаган жактан жеп, каалаган жакка оттоп, каалаган жакка кете берет да. Мына ошол нәпсти тарбиялап туруш керек экенде, дайыма бир дарекке жетиш үчүн эмне кылабыз? Нәпсини баягы эшекти башын башкарып, уруп ошол адреске алып барасың да. Ошол сыяктуу эле адамдын нәпсисин дагы ошондой эмне кылып, бир уруп, башкарып туруп бир жерге апарат экенсиң да. Баягы башкарып жатып апарасың. Эми биздеги ошол нәпсибиздин эң жаман сыфаттарынан бир сыфат болгон, адамга акырындап кирип кете берет. Бул кибир деп коет. Кибир дегени бул текебердик, бой көтөрүү, высокомерие. Бой көтөрүү бул аябай чоң күнөө, жада калса ширктен кийинки күнөөлөргө эле кирип калат да. Аллах Таала хадиси кудсиде айтты: Кала Аллаху азза ва жалла ал-кибрияу ридаи, текебердик бой көтөрүү деди. Бой көтөрүү менин кийимим, вал азамати изари, улуулук деди. Улуулук болсо бул менин ошол жамынчым. Фаман назаани вахида минхума казафтуху финнар. Эгерде ошол бой көтөрүүнү жана улуулукту ким менден талаша турган болсо, мен аны тозокко киргизем деген. Аллах Таала тозокко киргизем деди. Башка бир хадисте аззаптуху деп айтат. Башка бир хадисте мен аны тозокто азаптаймын дейт. Ким эгерде бой көтөрө турган болсо, бой көтөрүп кыйынсына турган болсо, Аллах Таала эмне деди? Мен аны тозокко киргизем, тозокто азаптайм деп айтты. Эми урматтуу жамаат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте байкеси Аббас радиаллаху анхуга минтип айтты: Анхака ани ширки биллахи вал кибри. Мен сени Аббас радиаллаху анху, мен сени ширктен жана текебердиктен, бой көтөрүүдөн деди. Бой көтөрүүдөн тыямын. Фа инналлаха яхтажибу минхума. Анткени Аллах Таала бул өкөсүнөн, ширктен жана бой көтөрүүдөн эмне кылат деди? Алыс деди. Бул эки сафатта деди, Аллах Таала эмне кылат? Мындан алыс деди да. Ошон үчүн демек эң биринчи бул ширктен кийинки эле чоң күнөө бул кибир да, бой көтөрүү. Адамдын нафсиси ушундай экен, шар сыяктуу да. Адамдын нафсиси шар сыяктуу. Күндө эмне болуп, күндөн күнгө бул баягы жөн кое турган болсок, эгерде буну тарбиялабай турган болсок, бул баягы өзүнөн өзү дамдалып, чоңоюп кете берет нафси. Нафси чоңоюп кете берет. Ошон үчүн нафсини эмне кылып туруш керек? Буну тарбиялап туруш керек болот да. Тарбиялап, аябай бекем болуп туруш керек. Эми Али радиаллаху анху айтты: Ва кала Базар Джамхар ан-ни'мату лати ла юхсаду сахибуха алейха ат-тавадду'. Эми текебердиктин, бой көтөргөндүн тескериси бул жөнөкөйлүк, простота, жөнөкөйлүк деди. Эч бир нерсе жөнөкөйлүккө эч бир адам көрө албастык кылбайт деди. Эч бир адам жөнөкөйлүккө көрө албастык кылбайт. Демек адам эмне болуш керек? Жөнөкөй боло турган болсо, эч бир адам ага көрө албастык кыла албайт дейт.
Wal bala'u allazi la yurhamu sahibuhu minhu al-ujbu. Özünden özü razı bolup özünden özü sıymıktangan dedi bul bale buğa rahmat yok, mehrim yok dedi. Rahmat yok. Demek kim özünden özü sıymıktanıp gordost karmay turgan bolsa buğa ne yok eken marhamat yok, mehrim yok dedi. Mehrim yok deb aytdı. Andan keyin ve hukiye an Mutarraf ibn Abdullah ibn Şikhiri nazara ila Muhallab ibn Abi Sufrata ve aleyhi hullatun yashabuha ve yemşi khuyala. Muhallab degen bir kişi kiyimini özünün üstünde kiyimi var da oşol kiyimin süyrep alıp kiyip ketip atatdı. Bayağı murda padişahlar süyrep durup kettiler go. Kiyimin jerge süyrep tekeverdenip ketip atatdı. Ketip atkanda aga Mutarrif ibn Abdullah degen aytdı. Ma hazihil mişyatu allati yubghiduha Allah ve rasuluhu. Bu baskandı Allah jana anın elçisi jaman göröt dedi. Faqala Muhallab ama ta'rifuni? Bayağı kişi Muhallab degen kişi aytdı. Muntip kiyimini süyrep kiyip ketip atkanda sen beni tanımaysınbı dedi de. Sen beni tanımaysınbı? Men padişahmın go dedi de. Men kıyın adammın go, men padişahmın go dediğinde faqala bel a'rifuk. Men seni tanıymın. Avvaluka nutfatun maziratun ve ahiruka cifatun qaziratun. Senin baştalışın dedi. Men seni tanıymın. Senin baştalışın bir sasık sudan baştalgan dedi. Sasık sudan baştalgan jana ayağın bolsa dağı gryazny söök dedi. Adam uşul iki nersenin ortasında eken de misal üçün sasık sudan baştalat. Çında öyle. Apalarımız, atalarımız balkim oşol biz sasık sudan baştaldık. Hem bayağı bu adamdın bel suunu ayt otat. Adamdın uruqtuğunu ayt otat. Kede apaң menen ataң jirkenip durup salfetka menen sürtüp salышы деле мүмкүн эле. Мына ошондой судан жаралдың dedi de padişahgaçı. Sen dedi bir jirkeniştүү sudan, gryazny sudan jaralgansың dedi. Anan ayağın ölü turgan jeriңde de bir sasık sööksүң dedi sen dedi. Adamdı çında öyle oşonda koyup koya turgan bolsa ne bolot sasıp ketet. Erterek kömgülö o sööktü, erterek kömgülö dep emetet. Bat ele sasıp ketesiň. Emne dedi bayağı alım bayağı ne dedi padişah aytdı. Sen dedi baştalışın bir sasık sudan baştalgansың, sasık söök boydan ketesiň dedi. Nege tekeverdenesin dedi. Wa hashfuka fima bayna zalika bawlun wa aziratun. Eger de içinde aça turgan bolsa dedi. İçinde aça turgan bolsa toltura siydik çıgat dedi. Anan dedi içinden toltura glina çıgat dedi bayağı emelerde aytıyorlar. Toltura içing toltura musur dedi. Baştalışın sasık sudan baştalgan, sasık söök bolosun, ortoң bolsa ne dedi? Ortoң içinde toltura eme jirkeniştүү nerseler var. Oşogo sen ушундай затсың dedi da, ушундай нерсесиң дегенде баягы местасын таап калды. Көрдүңүздөр? Ошон үчүн айтат да ким текеберденип бараткан болсо, ким высокомерный болуп бараткан болсо, туалетте отурганда просто аркаңа эле бир карап кой, кто-то такой. Аркаңа эле карап койсоң болду, түшүнөсүң да. Даже өзүңдүн ичиңден чыккан нерсеге өзүң чыдап тура албайсың го, даже туалеттен суусун басып турасың, эртерээк кетип калсын депчи. Биз ошондой эмебиз, эмне бизге текебердик жарашпайт экен. Высокомерность бизге эмне болбойт, жарашпайт. Бул Аллах Тааланын сыфаты. Аллах Таала ошон үчүн эмне деди? Ким эгерде ушул сыфатты, текебердикти, высокомерностьти ким менден талаша турган болсо, ошол ким высокомерный боло турган болсо, каззафтуху финнар, аны мен тозокто деди, тозокко киргизем, тозокто азаптайм деди. Ошон үчүн адам эмне болуш керек экен? Жөнөкөй болуш керек экен. Жөнөкөй болуш керек. Падыша болобу ким болот? Мына жөнөкөй болуш керек. Ва кала Ali ibn Abi Talib karramallahu ваджаху al-ijабу дидду савабу ва афатул албат. Ali radiyallahu anhu айтты, бая гордость бар го, өзүң бир нерсени кылып коесуң дагы, мен кылдым, мен жасадым, я построил вот это дом, я купил вот эту машину деп туруп өзүңдөн сыймыктана бересиң, гордость кармайсың да.
Ушул деди дидду сава ва афатул албаб, адамды деди бу бале деди, беда. Это беда человека адамга келе турган эмне деди? Бул адамдын акылын дагы эмне кылат деди? Жаап коет деди. Адамдын акылын да жаап коет. Ошон үчүн адам мындан эмне кылыш керек экен? Текебердиктен сактаныш керек. Текебердиктен сактаныш керек. وأحق من كان للكبر مجانبا والإعجاب مبانيا من جل في الدنيا قدره وعزم فيها خطره لأنه قد يستقل بعالي همته كل كثير. Kimde de авторитети боло турган болсо дейт, кимде бир кичинекей авторитети болсо وعزم فيها خطره, анда бунун дейт эмнеси дейт, коркунучу дагы эме болот дейт. Бирөөгө бир мансап келе турган болсо, bir iş kele turgan bolsa deyt, буга и опасность есть дейт. Опасность эмнеде? Опасность в том, что он может стать высокомерным. Опасность эмнеде экен? Коркунуч эме болуп калышы мүмкүн, адашып кетиши мүмкүн. Кээ бирөөлөр жөн эле туалетте хозяин болушунан эмне высокомерный болуп алышы мүмкүн. Кичинекей эле имам болуп алып, высокомерный болуп алышы мүмкүн да. Мен имаммын, бир айылда имаммын, Покровканын имаммын деп алышы мүмкүн да. Мисалы үчүнчү, высокомерный болуп кетиши мүмкүн да, кичинекей нерседен эле. Карап турсаң, эгерде адам бул шарда, вот это нафс, это как шар. Машина айдап алса деле текебер болуп кетиши мүмкүн. Кээ бир жаштарды карасаң, деп кетип атат да, музыканы даң дун коюп алган, эме кылып эчтекени карабайт да, мисалы үчүнчү. Өзүнчө как будто кыйын адамдан кетип атат, как крутой человек, да, едет. А на самом деле со стороны это глупо смотрится. Туурабы? Жаман көрүнөт да, сен айтасың, тупой, что он делает дейсиң да, мисалы үчүнчү. Ал өзү эмне болуп, высокомерный болуп кетип атат да. Ошон үчүн адам не кылыш керек? Өзүңдү надо заниматься самовоспитанием. Өзүңдү дайыма не кылып туруш керек, тартып туруш керек. Кто был, кем ты не был, даже президент болсоң дагы өзүңдү тартып турушуң керек да, любой жердечи. Ты человек, сен адамсың, текеберденип кетпе депчи. Эми алымдар айтат, 5 адамга дейт, 5 адамга текебердик бат жугат экен. Текебердик 5 адамга бат жугат. Биринчиси дейт алымга. Алым это знающий человек, да? Алымга текебердик бат жугат экен. Эми билет да, сен билген нерселерди башка бирөөлөр билбей атат. Сен ойлошуң мүмкүн да, булар билбейт бардыгын. Мен айтып атам го, бардыгын мени угуп атат деп туруп, мен кыйынмын деп кетишиң мүмкүн да. Мен эле билем деп. Алымга текебердик көп бат жугат экен. Кээ бир бул алым текебер болушу, алымдын бой көтөрүшү, бул алымга келген бале. Если человек знающий и притом он высокомерный, это беда для него. Алым деген адам не болуш керек? Жөнөкөй, простым он должен быть. А кээ бирөөлөр бар, алым болуп алып туруп, не болот? Текеберденет да, это беда его. Ошон үчүн текеберден беш керек экен. Алымга эң биринчи сыфат эмне экен? Жөнөкөйлүк керек да. Бир нерсе билдиңби? Жөнөкөй болуш керек. Простым ты должен быть. Алымга текебердик бат келет экен. Экинчиси захид адамга, таква адамга, богобоязненный адамга да таксыр бар го, таксыр деп коет бизге. Таксырга дагы текебердик тез келет экен. Неге десе, я намаз читаю, он не читает. Я закат даю, он не дает деп туруп, мисалы үчүнчү. Захид деген бул баягы кеде мисалы үчүн көп нерселерди жебейт да, сомнительный нерселерди жебейт. Мисалы үчүн курица жебейт, кеде колбаса жебейт, ар кандай нерселерди жебейт, өзүнү сактанат. А башкага карап туруп айтышы мүмкүн да, ой, какой он черт депчи, мисалы үчүн, кандай ал жаман деп башка бирөөдөн жиркениши мүмкүн да. Ошондо бул адамга эме текебердик кирип кетет. Даже ушундай захид, таква адамдар болгон, булут бир жака басса, үстүнөн булут көлөкөлөп турган экен. Каяка басып барса, булут ошол жака басып барган алымдар болгон. Бир алым ошондой эме экен. Бир алым ошондой кайсыл жака барса, үстүнөн булут ысыкта көлөкөлөп барат экен да, каяка басса. Анан бир алкаш келатат экен. Алкаш келатса, жиркениптир да, вот этот алкаш, он ко мне подходит, вот, какой он грязный деген экен да, ичиндечи. Көрсө ал тоба кылганы келатат экен. Он идет, чтобы каяться, да? Айткан экен,
какой он грязный, мага жакындап келатат дегенде, баягы тоба кылган келатып, кайра кайтып кеткенде булут баягы алкаш менен кеткен экен да. Кайра кетип калган экен. Ошон үчүн ким болбосун эмне кылбаш керек экен? Текебердик кылбаш керек. Захид адамга, биринчиси алым адамга бой көтөрүү, бат жугат деди, текебердик. Экинчиси таква адамга, захид адамга. Шейх Сана деген өткөн, Шайх Сана деп коет. Шайх Сана деген илим алат экен, илим алып, анан бир күн устазы экөө баягы коомчулукта эме болот экен да, устазынын экөөнүн деңгээли бирдей келип калат экен. Анан устазыны жамандай баштайт экен да, мен андан илимдүүмүн дейт экен да Шайх Сана. Мен андан илимдүүмүн деп баягы устазынын көзгө илбейт экен, текеберденичи. Өзү негизи эгерде бирөө илимдүү болуп кеткен болсо, анын кыйындыгынан эмес, устаз жакшы окутту, ошон үчүн жакшы алым чыкты деп ниет кылыш керек да. А бул болсо мен өзүм кыйынмын дейт дагы, анан устаздын көзгө илбей баштайт экен. Bir gün bir Hristiyan kızı көрүп аткен. Hristiyan kızı көрүп калып, аябай жакшы көрүп аткен Шайх Сана. Жакшы көрүп калып, жуучу койсо атасы болбойт экен. Атасы көнбөйт экен, шарт коет экен баягы алымгачы. Сен дейт экен, эмени дейт. Сен келип арак ичесиң дейт экен. Кийимиңдериңди алмаштырасың. Баягы христианский кийимдерди кийесиң. Анан кийин мен кызымды берем дейт экен да, Шайх Санагачы. Баягы адашып отуп текебердиктин айынан баягы христиан кызга үйлөнүп алат экен. Чочко кайтарасың дейт экен, анан келип чочко кайтарасың дейт экен. Чочко кайтарат экен дагы, анан мунун Шайх Сананын шагирттери дагы бар да, авторитетный адам. Чочко кайтарып жүргөндө бир шагирти карап туруп аябай өкүнөт экен да, каким он великим был. Кандай улуг адам, кандай улуг алым эди. Карасаң чочко эме кылып, арак ичип, чочко кайтарып жүрөт дейт экен. Анан ошибка каяктан кеткен? Баягы мен илимдүүмүн, мен устазымдан өтүп кеттим дебеди беле. Анан баягы шагирти эме кылат экен дагы, барып устазынан айтат экен, ошонун ордунан дейт экен, шагиртиңиздин ордунан мен сизге канча жыл кааласаңыз кызмат кылайын. Siz ошол шагиртиңизден, Шайх Санадан разы болуңуз. Бул кайра мурдагы абалына келиңиз, эми разы болуңуз, дуаңызды бериңиз дейт экен. Анан ошентип баягы устазы кайра жүрөгү жийип, кайра дуа кылат экен да, Аллахым кайра ушуну туура жолго багышта, туура жолго багытта деп дуа кылгандан кийин Шайх Сана анан акырын отуруп чочко кайтарып атып өзүнө келет экен. Аллах Таала жүрөктү ачкандан кийин, хидаят бергенден кийин акырын өзүнө келет экен да, өзүнө суроо берет экен, мен эмне кылып атам? Бuyakta чочко кайтарып атам деп туруп акылына келип, кайра алымдык жолуну, молдолук жолун кайтат экен. Кайтканда баягы христиан кыз мусулманчылыкты кабыл алып, эмне кылат экен? Кайра баягыга мусулман болуп, аял болот экен да. Бирок Шайх Сана дейт, мурдагы авторитетини кайра таап алган жок дейт да. Мурдагы авторитетини кайра таап алган жок, себеби бир жолу адашып кайра келди да. Ошон үчүн текебердиктин жазасы аябай жаман да. Текебердиктин, высокомерностьтин, бой көтөргөндүктүн жаман да. Ошон үчүн кээде дейт, бул жакта китепте айтыптыр, ким текебердени баштаса, бирөө бир нерсени билбесе, мисалы үчүн сен деле отурасың да, сабак берип отурасың, адамга нафси эметет, сабак берип отурсаң, нафсиң сага акырын айтат да, булар билбейт, сен билесиң дейт да. Булар билбейт, сен билбейт. Ушунча адамды окутуп атасың дейт. Ушундай кезде дейт, сен башка адамга бар дейт, биле турган адамга бар. Бир алым адамдын алдына барсаң, сен анын алдына барсаң, ученик болуп каласың ага. Булардын алдына келип не болосуң? Кыйын болосуң. Булар билбегенди мен билем деп. Ошон үчүн текебердик эме кылганда, пайда болуп баштаганда, өзүңдөн алымыраак, өзүңдөн илимдүүрөөк адамдын алдына барсаң дейт, эмне кылмам дейт? Текебердигиң өчөт дейт. Эми айттык, 5 адамга, урматтуу жамаат, 5 адамга текебердик бат жугат экен. Биринчиси алымга, экинчиси таква адамга, захидке, үчүнчүсү бай адамга. Бай адамга текебердик, высокомерность бат эле жугуп калат экен.
машина айдайт, буякты карайт, бул кедей, тиги кедей, бунун үйү начар, бунун тепкен машинасы начар, карайт дагы эмне кылат? Деп текебердик пайда болот да, уже эшиги ачык да, ужечи бар да. Ошон үчүн менин деле бир динден алысыраак бир досум айтат, Toyota Foreigner деген машина айтат, мен жолдо кетип атсам дейт. Жолдо кетип атсам, менден кымбат машиналар өтпөйт дейт да, аз эле өтөт дейт да. Иногда дейт, кээде аз эле өтөт дейт. Мен айттым, сен текебердиңби? Бардыгы менден арзан машиналар өтөт, менин машинамдан арзан машиналар өтөт деп ошондой дейт да. Ошон үчүн кымбат машина айдайсызбы же арзан машина айдайсызбы? Байлык келгенде эмне кыла билиш керек экен, көтөрө билиш керек, текебердикте эме кылыш керек экен. Андан кийин биринчиси алым адамга бат жугат экен текебердик, экинчиси захит адамга, таква адамга, үчүнчүсү бай адамга, төртүнчүсү сулуу адамга. Сулуу кыздарга. Кыздар дагы сулуу болуп, чүрөк болуп, красавица болуп жүргөн кезде текебердиги аябай ашып кетет да, эч кимди карабайт. Баягы кыргызда айтат, тандап тазга жолукту дейт го. Көптөгөн кыздарды карасаң, аябай красавица болуп, мектеп убагында же болбосо мемеде жаш кезинде университетте окуп жүргөндө көптөгөн жигиттерди тоготпой калат дагы, эртең анан карганда бир эмеге бир начар адамга келип калат да. Аябай мындай шустрый эмес адамга туш болуп калат дагы, анан кийин башын качып жүрөт да. Ошон үчүн текебердиктин жазасы бар экен да. Текебердиктин жазасы бар. Текебердиктен этият болуш керек. Эми бешинчиси, урматтуу жамаат, балбан адамдын. Балбан дегенни орусчасы кандай болот? Балбан күчтүү адамдын, сильный адамдын дагы силач. Ушул адамдын дагы текебердиги бат ашып кетет экен. Неге? Бул алсыз болуп атат. Бир чабып эметип коем, отургузуп коем, на место поставлю его дейт да, мисалы үчүнчү. Башкаларга караганда ушул 5 адамды, биринчиси алым, экинчиси таква, үчүнчүсү бай, төртүнчүсү сулуу, бешинчиси балбан адамда эмне болот экен? Текебердик болуп кетиши мүмкүн экен. Ошон үчүн кимде ушундай эмелер болсо, сыфаттар болсо, эмне кылыш керек экен? Сактаныш керек, урматтуу жамаат. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Юхшарул мутакаббируна яумал киямати амсалу зарри фи сувари риджал." Аллах Таала деди. Аллах Таала текеберденген адамдарды, текеберденүү деген өзү бул өзүнү чоң саноо, считать себя большим или важным человеком, өзүнү бийик деп. Өзүң кичинекейсиң, маленький адамсың, бирок өзүңдү чоң деп элестетесиң да. Кыямат күнү дейт, Аллах Таала ушундай өзүнү текеберденген адамдарды дейт, кумурскадай адамдар кылып жаратат экен. Кумурскадай, как насекомый. Кумурскадай кылып, кичинекей кылып адамдар кылып жаратат экен кыямат күнү. Ягшахум зуллу мин кулли маканин, бардык жактан унижение көрөт дейт. Бардык тараптан унижение көрөнөт. Юсакуна иля сижни мин фи жаханнама юсамма булус. Текеберлерге атайын тозок бар экен, тозоктун аты булус деп аталат экен. Булус деген тозокко дейт, ошол тозокто сижин, бул түрмө экен, тозоктогу түрмөнүн аты экен, булус деген. Түрмөнүн аты булус экен, ошол булус деген түрмөгө Аллах Таала текеберлерди киргизет экен. Бул сахих хадис. Сахих хадис. Ошон үчүн текеберденгенди такыр ташташ керек. Колдон келишинче эмне болуш керек? Жумшак болуш керек. Этиятташ керек да бул сезимденчи. Бул сезим адамды жок кылып коет. Адамдын ибадатын жок кылып коет. Эмеде 48 законов власти деген китеп бар да. Робин Грин деген еврей жазган болуш керек, же американец жазган да. По-моему, он еврей. Ошонун бир мыйзамында айтат. Ошонун бир мыйзамында, законунда айтат: сен дейт бийликке жетиш үчүн дейт, адамды дейт аябай макта дейт. Адамды мактап, текебердигин дейт ашыр дейт, ошондо сен аны адаштырасың, жеңесиң дейт. Адамды мактасаң, любой адамдычы, если хочешь побеждать человека, макта да аны, похвалить надо его. Ты какой хороший десең, он выйдет из реальности. Ал чыгып кетет дагы өзүнчө асманда калкып жүрө берет да, сен ага калаган жасайсың. Ошон үчүн бир мыйзамы дейт,
Ошон үчүн эмне кылыш керек? Мактасаң адамды дейт, реальностьтан чыгып кетет. Адамды текебердикке, бой көтөргөнгө дагы алып келе турган нерселер бул эмне? Жанындагы адамдын бая кошоматчылар бар го, ошол кошоматчылардын мактаганы дейт. Адамдар мактайт го. О, сиз кандай сонунсуз, сиз мындай адамсыз, сиздин кыраатыңыз сонун, сиздеги илим башка адамда жок деп туруп, сени жөн эле адаштырып коет да. Жөн эле адап коет. Фараон да дейт, Кудайды башында тааныган дейт, Фираун. Кудайды башында тааныган дейт, жанындагы визир мактап атып досу мактап атып апарып эмеге атеист кылып койгон дейт. Ошон үчүн мактаган бул аябай жаман. Бирөө сизди мактап атабы? Ал сиз ага кубанбаңыз. Не надо радоваться этому. Наоборот айтыш керек, бул адам тескерисинче менден бир нерсе калап атат, мени жарга түртүп атат деп эле түшүнүш керек да. Көбүнчө любой адамга азыр пахта деп койгон, пахта деп коет азыр. Азыр любой адамга пахта койсоң болду, жагат да. Мактасаң эле болду да, о деп эле жүрө берет да. Бирок мактаган адамдан тескерисинче этият болуш керек, ал сени жамандыкка түртөт. Анан өзүнөн разы болгон дагы жаман. Бир ишти аткарып коесуң, бир келди, машина келди, пешеходдон өтүп атат делеңиз. Машина келди дагы же чалып кетейин деп, калып кетейин деп секирип өтүп кеттиңиз, О, кандай мен, какой я спортсмен, какой сильный, какой шустрый десеңиз, болду, адашасыз. Сизди Аллах Таала куткарды, оң жактагы периштелер куткарды, периште куткарды сизди. Мактандыңыз, болду, бүттү. Не кылдыңыз? Текебердикке алдырасыз. Вот это тоже высокомерность. Ошон үчүн не? Бардык нерсени, урматтуу жамаат, Алладан деп билиш керек. Текебердиктен колдон келишинче эмне кылыш керек? Сактаныш керек. Абу Бакр радиаллаху анху айткан эме болгондо, халифа болгондо, эй машарал муслимин dedi, мусулмандар, эгерде мен адашсам, мени оңдоп койгула дедиле. Умар радиаллаху анху эмне деди? Кылычты камап туруп, эй Абу Бакр деди да. Эгерде адаша турган болсоң, вот это есть деди да. Кылычты көргөзүп турупчу, түзөп коем дегенди кылды да. Ошон үчүн кээде бир туугандарга бая пактаны коюп эле мактай бербестен, кээде келип туруп кемчилигин айтып туруш керек. Кээде мен дагы разы болом. Жамаатта кээ бирөөлөр келип туруп айтат, мо кемчилигиң бар экен, мондай десе, мен дагы местам табып калам да, айтам, мен дагы эмемин депчи. Чын ушундай убактар болгон. Кээде ушундай болот, адамда напси бар да. Иман болсоң деле кээде көтөрүп баштайсың да, деп мында калкып баштаганда, акырын ылдый тартып коюш керек. Ошондой. Эми акыркы хадис, урматтуу жамаат, وقد ثبت في صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أخنع الأسماع عند الله الرجل تسمى بملك الأملاك. Эң жаманат деди, эң жаманат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Падышалардын падышасы деп бирөөнү атасаң эң жаман экен. Аллага жакпаган ат. Бирөөнү не деткенсиң? Царь царей дейсиң го. Если человека вот так будешь называть, это очень плохо перед Аллахом оказывается. Ты унижаешь Всевышнего Аллаха. Царь царей, он Всевышний Аллах. Падышалардын падышасы деген бир гана Аллага. Чыныгы падыша деген аттарды кимге гана айтат экенбиз? Бир гана Аллах Таалага айтат экенбиз. Ошон үчүн урматтуу жамаат, ушундай нерселерди айтканда баягы пендени Аллах Тааланын даражасына көтөрүп койбошубуз керек экен. Аллах Таала бардыгыбызды адашуудан сактаган болсун. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака анта алимул хаким. Роббана ла тузиг кулубана ба'да из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Бирахматика я архамар рахимин.